Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү Аризона штатында ФБР спецназдар менен биргеликте иш алып барып жаткан учурдан башталат. Алар буга чейинки изилдөөлөр боюнча аныкталган туткундарды бошотууга келишкен. А дегенде эле белгиленген үйдү чоң унаа менен сүзүп талкалап кирип барышып, үйдүн ичиндегилердин баардыгын кармоого ала башташат. Тыңчы Кейт бөлмөлөрдүн бирине кирип барса, кылмышкерлердин бири ок чыгарып жиберип, бактыга жараша Кейтке тийбей калат. Кылмышкер өзү ошол жерден окко учуп, ал эми ФБР тыңчысы Редди ошол бөлмөнүн дубалынан бир нерсени байкап калат. Сыягы ал жака бир нерсе катышкан окшойт деп дубалдын баардыгын ачышып, дубалдын ортосунда сакталып турган эки адамдын өлүк денесин табышат. Алардын денеси бул жерде канчадан бери сакталып турганы белгисиз айтор. Дароо эле өтө жагымсыз жыт чыга баштап, ФБРчилер жана башкалар деле сыртка чыгып куса башташат. Изилдеп көрүшсө, ал үйдүн баардык эле бөлмөлөрүнүн дубалдарында өлүк денелер табылып, жалпысынан 10дон ашык өлүк дене табылып, баардыгынын оозун ачырат. Бул үй негизинен бизнесмен Мануэл Диаска тиешелүү болуп, бирок Диаска тиешелүү эч кандай түздөн түз кылмыш иши табылбайт. Андан соң полициялар унаа токтотуучу жайдагы жертөлөөнү ачканга аракет кыла башташып, алар ал жакты ачкан кезде жыйынтыгы андан да жаман болуп, бомба жарылып кетет. Натыйжада эки полиция кызматкери ошол жерден курман болуп, жертөлөөнүн ичиндегилерди кошкондо ал үйдөн жалпысынан 42 адамдын өлүк денеси табылган. Мындай олуттуу кылмыш иши өлкөдө чоң жаңылыкты жаратып, албетте ЦРУ тыңчылары жана ФБРчилер болуп, бул ишти тезден иликтеп чыгышы керек эле. Бул иш жалпы жонунан наркокартелге тиешелүү экендиги билинип, ЦРУ тыңчысы Грейвер атайын тапшырмаларды ыкчам түрдө аткаруу үчүн команданы жыйноого буйрук алат. Ал ар кандай күчтүү тыңчыларды өз командасына кошуп, ФБР тыңчысы Кейт Мейсерди дагы тажрыйбалуу экендигин көрүп өзүнө чакырат. Алардын ишинин негизги максаты албетте мексикалык Мануэл Диас болчу. Команда биригип Диаска кандай жолдор менен жетип, кантип кармоо керек экендиги жөнүндө сүйлөшүшөт. Тыңчы Кейт Диасты бүгүнкү болгон кылмыш иши үчүн өтө катуу жазасын алыш керек деп эсептеп, ошондуктан командага кошулууга, алдыда боло турган операцияларды аткарууга макулдугун берет. Кийинки көрүнүштө биз Мексиканын кайсы бир аймагындагы полиция кызматкери Сильвия менен таанышабыз. Ал жөнөкөй эле үйдө аялы жана бир баласы менен жашачу. Анан да ал дайым эле көбүнчө түнкүсүн жумушка чыккандыктан, аялы анын жумушуна ар дайым нааразы. Кейт болсо белгиленген авиа базага барып, ал жерде аны күтүп турган учакка түшөт. Түшүп жатып ал учактан бир кызыктай болгон адам Алехандрону көрөт. Көрсө Алехандро дагы алардын командасында болуп, бирок ал ким болуп иштээрин, кимге иштээрин жөнүндө деле эч кимге эч кандай маалымат бербейт. Көп өтпөй алар Техаска Эль-Пасого учуп келишет. Ал жерде бир канча адамдан түзүлгөн команда дайым болуп турган эле. Алардын эң эле алгачкы иши ошол Мануэл Диастын түрмөдө отурган бир тууган инисин Хуарестен АКШга алып өтүп кетүү болчу. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Диас албетте инисин сактап куткарып кеткиси келет. Ошондуктан бизге ар кандай чабуулдар, буктурмалар уюштурулушу мүмкүн. Өтө кылдат болушубуз керек деп тапшырма түшүндүрүлүп, баардыгына даярданууга буйрук берилет. Албетте Диастын өзүн таап жетип баруу үчүн анын эң жакын болгон инисин кармап барып, андан сурак алыш керек эле. Ошентип баардыгы даярдана баштап, Кейт жанагы Алехандро деген адамдын эч кимге кошулбай эле өзүнчө жүргөндүгүн көрүп калат. Кейтке кызыктуу болуп Алехандрого суроолорун берип көрүп, бирок Алехандро качандыр бир кездерде Мексикада прокурор болуп иштегенин гана айтат. Бирок азыркы учурда ал кандай кызмат кылаары эч кимге белгисиз. Ошондо Кейт дароо эле Грейверге даттанып, биз мунун ким экендигин билбейбиз, анан кантип чогуу иштешебиз деп баштап. Бирок Грейвер Кейтти тынчтандырып, Алехандро өтө ишеничтүү адам. Баарыңар ага ишенгиле жана айтканын кылгыла деп коет. Кийинки көрүнүштө кара түстөгү 5 унаада ошол эң кыйын деген тыңчылар спецназдар бара жатышкан. Алар Хуарестин түрмөсүнө жетип барып, жанагы Диастын инисин алып кетиши керек. Бир аздан кийин эле Хуареске аралап кирип жөнөшүп, Хуарес шаары өтө кылмыштуулук кеңири тараган. Мындайча айтканда эң коркунучтуу шаарлардын бири деп айтсак болот. Команда шаарга кирери менен эле аларды Мексика полициясы тосуп алып, бир канча куралданган унаалар менен коштоп жөнөшөт. Жолдо бара жатып Кейт көпүрөдө асылып турган 4 адамдын өлүк денесин көрөт. Алардын унаалары кээ бир жерлерден токтоп андан ары жүрүп жатышкан убактарда
Кейт дуал беттеринен көп сандаган жоголгон жаш өспүрүм кыздардын сүрөттөрүн да көрөт. Ушундан улам деле бул шаар кылмыштарга өтө бай экендигин түшүнөбүз. Ошентип акыры алар түрмөгө жетишип, спецназдар Диастын инисин башына кап кийгизип түрмөдөн алып чыгышат. Дароо эле полициялардын коштоосу менен артка кайтып жөнөшүп, так чек арага жеткенде полициялар коштоосун токтотушат. 5 кара түстөгү унаа андан ары чек арадан өтүп жөнөшүп, бирок ал жерде тыгын пайда болуп туруп калышат. Албетте ушундай учурларда буктурма болушу толук мүмкүн эле. Бардыгына даяр болууга, сак болууга буйрук берилип, жанагы Алехандро деген адам өзүнүн өтө кыраакы экендигин көрсөтүп эле каптал жактагы бир унаада кетип бара жаткан 4 таз баш адамды кылмышкерлер деп божомолдойт. Алардын арка жагында келе жаткан дагы бир унаадагы адамдар дагы кылмышкерлер болушу мүмкүн. Бир аздан жылып жаткан кыймыл бир кезде таптакыр эле токтоп, Алехандро жана Грейвер баш болуп унаадан акырын түшө башташат. Күтүлбөгөн жерден эле жанагы унааны спецназдар болуп курчап келип калышып, боло турган буктурманы чындап эле алдын алып калышат. Бирок кылмышкерлердин бири болбой эле курал колдонгонго аракет кылып, ыкчам топ аларды ошол жерден эле жайлап салышты. Арт жактагы шектүү болгон унаадагы бир азга ойлонуп туруп, андан соң ал жактагы адамдар дагы аткылаганга аракет кылышат. Жыйынтыгында ыкчам топ аларды да жок кылды. Ошентип ыкчам топ Диастын иниси Гильерманы америкалык аскер базасына алып келишип, Кейт болсо Грейвердин ыкчам тобунун иш аракеттерине өтө эле таң калып калат. Ал бир чекесинен Грейверге жини келип кыйкырып, "Ушунчалык да тобокелге барасыңарбы? Айланада канча деген күнөөсүз жарандар турса атышууну баштадыңар" деп айтса, Грейвер ага "Мындай кылбасак өзүбүз коркунучта калмакпыз" деп тынчтандырып коет. Эми ошол Диастын иниси Гильермадан Диас жөнүндө маалыматтарды билгенге аракет кылышып, уртокмокко да алып көрүшөт. Бирок Гильермо тил билбейм деп аңкоолонуп жатты. Ошондо Алехандро ал бөлмөгө өзү кирип келип, Грейвердин башкасынын баардыгы бөлмөдөн чыгып кетишет. Алехандро Гильермоны өтө сүрдүү көздөрү менен карап, сыягы аны кыйнап чыныгы тозокту көрсөткөнү калды окшойт. Негизи бул жака тыңчы Кейт өзү жалгыз келүүдөн башташкан. Ошондуктан аны кесиптеши Реджи ар дайым коштоп жүрөт. Бирок Реджини азырынча аскердик базага киргизбей, ал азырынча айдоочунун гана кызматын аткарып жатат. Аризонада алар Мексикадан мыйзамсыз келген бир канча мигранттарды топтоп алышат. Андан соң алардын ичинен Нагалис шаарында жашаган гана мигранттарды топтоп калышып, ошолордон гана сурак алмакчы болушат. Ошондо тыңчы Кейт жана кесиптеши бул жерде деги эмне болуп жатканына түшүнбөй, Грейверге бул жерде эмне болуп жатканын түшүндүргүлө, деги биз эмне максат менен жүрөбүз деп, эгер эч нерсе түшүндүрбөсөңөр анда биз бул иштен кетебиз деп айтышат. Ошондо Грейвер менен Алехандро бардыгын түшүндүрүп беришип, биз Диастын иниси Гильерманы кыйноого алып, андан маалымат билдик. Көрсө АКШ менен Мексиканын чек арасында эч ким билбеген туннель бар экен. Ал туннель аркылуу көптөгөн наркотикалык заттарды жана башка тыюу салынган заттардын бардыгын алып өтүшөт. Азыр биз ошол жаатта иштеп жатабыз. Диастын ага сөзсүз түрдө тиешеси бар. Бирок биз ойлогондой Диас бул кылмыштардын эң башында турган адам эмес. Анын да үстүнөн карап турган адам Фаусталь деген адам. Фаусталь өзүнүн буйругу менен күнүгө Мексикада ар кайсы адамдарды өлтүртүп, жок кылдырып турат. Өзүңөр көргөндөй бул иш оңой олтоң иш эмес. Ошондуктан ар тараптуу иштешишибиз керек деп айтышат. Кечинде болсо Реджи Кейтке "Сыягы сен өтө эле туура эмес жака келип алган окшойсуң. Бул иш биз ойлогондон бир канча эсе кооптуу окшойт" деп айтат. Эртеси Реджи менен Кейт экөө команда чогулган жерге барышып, бул кезде Алехандро менен Грейвер кечеки топтогон мигранттарды суракка алып отурушуп, АКШ менен Мексиканын чек арасындагы эч ким билбеген туннелди аныктоого мүмкүн болуптур. Андан кийин алар акыркы 5 жыл ичинде Диаска акча которууларды жүргүзүп жүргөн курьер кызды табышат. Албетте көп өтпөй эле ал кызды да кармашты. Табылган акчалар өзгөчө өң түстөгү чоймолор менен байланган. Көрсө Диас канча жылдан бери мыйзамсыз акчаларын кандайдыр бир жол менен мыйзамдуу кылып алып жүргөн. Ошол учурда Грейвер Кейтке эч кандай иш аракет кылбай эле тур деп айтканына болбой, банкка кирип кээ бир маалыматтарды алып отуруп, болбой эле Диастын эсебиндеги 17 миллион доллар мыйзамсыз акчаны аныктап алат. Кейт Грейверге "Мен анын 17 миллион доллар мыйзамсыз акчасын аныктадым го, демек аны камакка алыш керек" деп айтса, Грейвер ага макул болбой, "Биз азырынча Диасты камоого болбойт. Биз анын Мексикага өтүп өзүнүн чоң башчысына жолугуп турушун күтүшүбүз керек" деп айтат. Бирок Кейтке тыңчылар мамлекеттик мыйзамды каалагандай калжап ары бери ойнотуп жатышкандары жакпайт. Кечинде Кейт жана Реджи эс алууну чечишип, түнкү эс алуучу жайга барышып, Реджи ал жерден полиция доосу Тедке жолугуп калат. Кейт дагы Тед менен таанышып, ал күнү жакшы убакыт өткөрүшүп, экөө керек болсо жакындашып да кетишет. Бирок бир көзүрмемде Тед чөнтөгүнөн ачкычтарды алып чыгып койгондо, Кейт анын ачкычтарынын арасынан баягы мыйзамсыз акчаларда тагылган чоймолорго окшош чоймону көрүп калат. Дароо эле кылмышка Теддин тиешеси бар экендигин сезип, коркуп кетет да эле тапанчасын алууга шашылат. Бирок Тед дагы полиция болгондуктан Кейтти оңой эле куралсыздандырып, кылмышкер экендигин жашырбай да калат да баарына өзүң күнөөлүүсүң деп Кейтти муунта баштайт. Ошондо күтүлбөгөн жерден кайдан жайдан Алехандро пайда болуп,
Кейтти куткарып калат. Кейт Грейверге: демек мен силерге ушинтип тузак болуп берип гана жардамым тиет экен да десе. Грейвер Кейтке: мен сага банкка кирбе деп айткам. Мына эми сени сатылган полициялар камерадан көрүп алышып, аңчылыкты башташыптыр деп айтат. Көрсө Диаска жөнөкөй эле жарандар эмес, полициялардан бери сатылып кеткен болуп. Алехандро ошол саткын полиция Тедди уртукмокко алып маалымат сурай баштайт. Грейвер болсо Тедке экинчи үй бүлөңдү көрбөй каласың деп коркутуп. Акыры Тед: мен Диаска канча полиция сатылгандыгын айтып берем, жана алар кимдер экендигинди айтып берем. Болгону менин үй бүлөмө тие көрбөгүлө деп жалынат. Ал эми Реджи болсо полиция досу Тед саткын болуп чыккандыгына бир аз жаман абалда калат. Кийинки көрүнүштө биз кайрадан баягы полиция Сильвияны көрөбүз. Ал баласынын суранычын аткара албай, бирок жакында буюрса баласынын футбол оюнун көрүүгө барам деп убада берет. Анан да биз Сильвиянын өз автоматын ар дайым жанында алып жүрөрүн билебиз. Ал эми ыкчам топтогу команда Диасты аңдып жатышканда, акыры Диасты өзүнүн башчысы Мексикага чакырат. Ушуну эле күтүп турган ыкчам топ дароо аракеттерди көрө башташты. Анан да Грейвер Кейтти жана анын кесиптешин эмне үчүн командага алганынын эң негизги себебин айтып берет. Көрсө ЦРУ тыңчылары, ФБР тыңчылары жок болгон болсо, АКШнын аймагында гана иш алып барууга туура келип калат экен. Ошондуктан эки тараптуу иш алып баруу үчүн ФБР тыңчыларынын дагы артыкчылыгы керек болот. Муну укканда Кейт, Грейвер жана Алехандро жөн эле аларды колдонуп жүргөндүгүн түшүнөт. Бирок эмнеси болсо дагы Кейт жана кесиптеши ишти аягына чыгаруу керек болуп калды. Ошону менен катар эле Кейт өзү түшүнбөгөн кээ бир суроолорго жооп алгысы келип, Грейвер менен Алехандро бир нерсени жашырып жүрөт деген божомолго келет. Мыйзамсыз товарларды, наркотиктерди түнөлгө чейин жанагы сатылып кеткен полиция кызматкерлери алып барат. Көрсө сатылып кеткен полициялардын ичине жанагы биз көрүп жүргөн полиция кызматкери Сильвия дагы кирет экен. Ошентип түн бир маалында ыкчам топ түнөлгө кирип жөнөшүп, Алехандро Грейверге командадан кайсыл учурда бөлүнүп кетүү керек экендигин айтат. Бир кезде кылмышкерлер менен бет келишкенде атышуу башталып, ФБР тыңчылары Кейт менен Реджи ыкчам топтун арт жагында гана жүрүштү. Кейт бир кезде жолду өзгөртүп, түнөлдүн башка бөлүктөрүнө өтөт. Бир кезде Кейт жака да ок атылып, анын мылтыгы жарабай калгандыктан андан ары тапанчасы менен жөнөйт. Бул кезде так ошол Сильвия мыйзамсыз товарды түшүрүп жаткан болчу. Атышууларды угаары менен ал заттарды тезинен таштап качып кетүүгө шашылат. Бирок бул кезде Алехандро жетип келип калган эле. Ал бир адамды өлтүрүп Сильвиянын өзүнүн туткундап алып, эми жөнөйлү деп жатканда ал жака Кейт дагы келип калат. Кейт Алехандрого тапанчасын такап полицияны кое бер деп айтып, Алехандро болсо бир эле көз ирмемде Кейтти аткылап салат. Никогда больше не поднимай на меня оружие. Алехандро полицияны алып андан ары Мексиканын чегерасы менен жөнөп кетип, Кейт болсо ок өтпөс кийими бар болгондуктан эч нерсе болгон жок. Алехандронун негизги максаты чегарадан өтүп өзүнүн башчысына бараткан Диаска жетип баруу эле. Диас кайсы жол менен бара жаткандыгын жакшы билген Алехандро полицияны ошол жак менен эле катуу ылдамдыкта айдатып жөнөйт. Ал эми түнөлдөн чыгышкан Грейвер болсо спецнастарды куттуктап баардык иш жакшы бүттү деп айтып, баардыгын мактап жатса, Реджи чыгып келет да Кейттин жок экендигин айтат. Анда Грейвер баш болуп Кейтти издеп жөнөлүү деп жатышса, түнөлдөн Кейт чыгып келип күтүлбөгөн жерден эле Грейверди чаап жиберет. Грейвер да каршы соккуну берип, ачууланып жаткан Кейттин колу бутун кармап тынчтанганга чейин күтөт. Анан да Грейвер Кейттин түнөлдүн башка жолуна кирип кеткендигин түшүнүп, сен түнөлдүн ал жолуна барып Алехандрону көрбөшүң керек эле. Негизи наркотрафикти бир эле адам жүргүзгөн болсо, бизге да аны башкарууга оңой болот деген сөздөрүн кошумчалайт. Анан да Алехандро жөнүндө айтып, көрсө Алехандро ошол Диастын башчысына өтө өч болуп калган адам экен. Ошол Мексикадан күнүгө бир канча адамдарды тынымсыз өлтүртүп турган Диастын башчысы качандыр бир кездерде Алехандронун аялын жана кызын дагы өлтүргөн. Мындайча айтканда Алехандро кылмышкерди жок кылуу үчүн, анан да өзүнүн өчүн алуу үчүн баратат деп айтат. Ошунун баарын угуп тынчтангандан кийин Кейт Грейверге: силер эмне болсоңор ошол болгула, мен баары бир бул маалыматты ачыктап чыгам. Мыйзамды ууру ойнобой өзүңөр да кошулуп кылмыш кылып, баардыгын башаламан кылып жатасыңар деп кетип калат. Ал эми Диас түндөп кетип бара жатканда арттан полиция унаасы келип токтотуп, унаадан түшүүсүн талап кылат. Полиция айткан сөздөрдүн баардыгын Алехандро арткы орундукта отуруп алып айтыртып жаткан. Диастын куралын таштатып унаадан түшүп барган Сильвия эми баардыгы бүткөнүн, баласынын футбол ойногонун көрүүгө эми эч качан бара албай тургандыгын түшүнөт. Дал ошол учурда Алехандро полицияны башка атып өлтүрүп, Диасты болсо бутка атып жарадарлайт да, мени түз эле башчыңа алып бар, болбосо үй бүлөң өлөт деп коркутат. Албетте Диас Алехандрону өзүнүн башчысына алып жөнөдү. Алехандро кире бериштеги кароолчулардын баардыгын тымызын жайлап, акыры имараттын кире беришиндеги кароолчуларды өлтүргөн соң Диастын өзүн дагы өлтүрөт. Эч шыбыр билгизбей кирип барып имараттын ичиндеги кароолчуну дагы атып өлтүрүп, үн чыгарбаган тапанчасы менен келет да, наркокартелдин эң башында турган Фаусталь Карон деген адамдын аялы жана эки баласы менен бирге тамактанып отурган жеринен кармайт. Алехандро дасторконго отуруп Фаустальга: сен күн сайын түнкүсүн бир канча адамдарды өлтүртөсүң.
Өзүң болсо эч нерсе болбогондой үй бүлөң менен бирге ырахаттанып тамактанып отурасың. Ошуга кантип чыдайсың деген суроолорун берип, бирок Фаусталь ага кенебей ар кайсы сөздөр менен жооп берет. Ошондо Алехандро Фаустальга өзүнүн өлүп кеткен аялы менен кызын эске салып, эмнеге келгендигин түшүндүрөт да эки баласын аялын кошуп дароо эле атып салат. Болгон иштен кийин өзүнө бир аз келе албай турган Фаустальды дагы бир азга тиктеп турат да аны да өлтүрөт. Кийинки көрүнүштө биз болгон окуялардан кийин өзүнө келе албай жүргөн Кейтти көрөбүз. Күтүлбөгөн жерден эле анын үйүндө Алехандро пайда болуп, бир иш кагазды Кейтке берет да ага кол коюп бер деп айтат. Ал иш кагаз болсо атайын даярдалган ыкчам топ бардыгын мыйзамдын чегинде кылды деген иш кагаз болчу. Бирок баарыбыз билгендей, Грейвердин ыкчам тобу мыйзамдын чегинен бир топ эле ашып кетишти окшойт. Анткени Алехандродон тышкары Грейвердин деле кээ бир кылмыш иштерге тиешеси бар экендиги билинет. Ошондуктан Кейт ал кагазга кол койбойм деп баштап, Алехандро болсо Кейтке тапанчасын такап, эгер кол койбосоң эмне болорун жакшы билесиң деп түшүндүрөт. Айласы кеткен Кейт кагазга кол коюп берип, Алехандро чыгып кеткенден кийин балкондон чыга калат да кетип бара жаткан Алехандрого тапанчасын кезейт. Бирок аны атып салуу албетте колунан келген жок. Акыркы кадрларда баягы Мексикадагы полиция Сильвиянын баласы футбол ойноп жатканын көрөбүз. Анын оюнун көрүүгө апасы келген болчу. Ойноп жатышса анча алыс эмес жерден автоматтын атылган үнү чыгат. Бирок калыс оюнду улантууга буйрук берип, балдар андан ары оюнду улантышты. Биз ошондо алардын канчалык түрдө кооптуу мамлекетте жашайт экенин түшүнөбүз. Кейт сыяктуу тыңчылар кылмыштуулук менен канчалык күрөшпөсүн. Кылмыштуулук дагы эле бул аймактарда тамырын кенен жайып алгандыгы түшүнүктүү. Тасма дал ушундайча соңуна чат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.